12 bölüm. Rehobam Şekemge ketdi. Antkeni аны takka oturguzуу үчүн бүт Исраил эли Шекемге келди. Сулайман падышадан качып дагы эле Мисирде жүргөн Небат уулу Жаробам бул жөнүндө угуп Мисирден кайтып келди. Киши жиберип аны чакыртышты. Ошондо Жаробам жана ысрайылдыктардын бүт жамааты Рехобамга келип мындай деп айтышты: "Сенин атаң биздин мойнубузга оор моюнтурук салган. Эми сен атаң жүктөгөн оор жумушту, мойнубузга салган оор моюнтурукту жеңилдет. Ошондо биз сага кызмат кылабыз." Рехобам аларга: "Баргыла да 3 күндөн кийин мага кайра келгиле" деди. Эл тарап кетти. Рехобам падыша атасы Сулайман тирүү кезинде анын алдында жүргөн карыялар менен кеңешип, "Бул элге эмне деп жооп берейин? Кандай кеңеш бересиңер?" деди. Алар ага: "Эгер сен ушул күнү бул элге кул болуп, аларга кызмат кылсаң, аларды ыраазы кылсаң, аларга жакшы сөздөрдү айтсаң, анда алар түбөлүккө сага кул болушат" деп айтышты. Бирок ал каарлардын айткан кеңешин четке какты. Ал өзү менен бирге өскөн, алдында кызмат кылган жаштар менен кеңешти. Аларга мындай деди: "Атаң мойнубузга салган моюнтурукту жеңилдет деген бул элге эмне деп жооп берейин? Кандай кеңеш бересиңер?" Аны менен бирге өскөн жаштар ага мындай дешти: "Атаң мойнубузга оор моюнтурук салган. Сен аны жеңилдет деп айткан элге, менин чипалагым атамдын белинен жоонураак. Атам силердин мойнуңарга оор моюнтурук салып эзген болсо, мен аны андан бетер оорлотом. Атам силерди камчы менен жазалаган, а мен силерди тикенек менен жазалайм" деп айт. Падышанын 3 күндөн кийин мага келгиле деген буйругу боюнча 3-чү күнү Жаробам жана бүт эл Рехобамга келишти. Падыша элге катаал жооп берди. Карыялардын берген кеңешин четке какты. Ал жаш адамдардын кеңеши менен: "Менин атам силердин мойнуңарга оор моюнтурук салган, а мен аны андан бетер оорлотом. Атам силерди камчы менен жазалаган, а мен силерди тикенек менен жазалайм" деди. Падыша элге кулак салган жок, анткени Теңирдин Шилолук Акия аркылуу Небат уулу Жаробамга айткан сөзү ордунан чыгыш үчүн Теңир тарабынан ушундай белгиленген эле. Бүт ысрайылдыктар падышанын укпай койгонун көрүштү. Ошондо эл падышага: "Дөөттө биздин кайсы бөлүгүбүз бар эле? Жишайдын уулунда үлүшүбүз жок. Ысрайыл, өз чатырыңа жөнө. Дөөт, эми сен өз тукумуңду бил" деп айтты. Ошентип Ысрайыл өз чатырларына тарады. Рехобам Жүйүттүн шаарларында жашаган Ысрайыл уулдарына гана падышачылык кылды. Рехобам падыша салык жыйноочулардын башчысы Адонирамды жиберди, бирок ысрайылдыктар аны таш бараңга алып өлтүрүп салышты. Рехобам падыша Иерусалимге качып кетиш үчүн шашылыш түрдө майдан арабага түштү. Ысрайыл ушул күнгө чейин Дөөттүн тукумуна каршы. Ысрайылдыктар Жаробамдын кайтып келгенин угушканда киши жиберип аны жыйынга чакыртышып, ысрайылдыктарга падыша кылып алышты. Дөөт тарапта Жүйүт жана Бенжамин урууларынан башка эч ким калган жок. Рехобам Иерусалимге келип, Исраил уруулары менен согушуп, Сулаймандын уулу Рехобамга падышачылыкты кайтарыш үчүн бүткүл Жүйүт уруусунан жана Бенжамин уруусунан тандалган 180 000 аскер топтоду. Кудайдын кишиси Шемайга Кудайдан мындай сөз айтылды: "Жүйүт падышасы Сулаймандын уулу Рехобамга, Жүйүт жана Бенжамин урууларына жана калган элге айт: Теңир мындай дейт: бир тууганыңар Исраил уулдарына барбагыла жана согуш баштабагыла. Ар бириңер үйүңөргө кайткыла, анткени бул менден болду." Алар Теңирдин тилин алышып, Теңирдин сөзү боюнча кайра кайтышты. Жаробам Эфраим тоосундагы Шекемди чеп куруп бекемдеп, ошол жерге отурукташты. Ал жерден чыгып Пенуэлди чеп куруп бекемдеди. Анан Жаробам өз жүрөгүндө мындай деди: "Падышачылык Дөөттүн тукумуна кайра өтүп кетиш ыктымал. Эгерде бул эл Иерусалимдеги Теңир үйүнө курмандык чалууга бара турган болсо, анда бул элдин жүрөгү өз өкүмдарына, Жүйүт падышасы Рехобамга тартылып кетет. Анан мени өлтүрүп, Жүйүт падышасы Рехобамга кайра кетип калышат." Анан падыша кеңешип, алтындан 2 букачар жасап, элге: "Силерге Иерусалимге баруунун кереги жок. Исраил, сени Мисир жеринен алып чыккан кудайларың мына" деди. Анын бирин Бейтелге, экинчисин Данга койду. Бул элди күнөөгө түрттү, анткени эл Бейтелге атүгүл Данга да барып турду. Ал бийик жерге буткана курду да Леби уулдарынан эмес, эл ичинен буткана кызматчыларын койду. Жүйүт жериндеги майрамга окшош кылып, Жаробам 8 айдын 15 күнүн майрам кылып белгиледи. Курмандык чалынуучу жайда курмандыктарды чалды. Бейтелде да өзү жасаган букачарларга курмандык чалды. Ал Бейтелге курган бутканага кызматчыларды койду.
Ал Бейтелге курган курмандык чалынуучу жайда өз каалоосу менен белгилеп алган 8-айдын 15-күнү курмандыктарды чалды. Ысрайыл уулдары үчүн майрам белгилеп, жыпар жыттуу зат түтөтүш үчүн курмандык чалынуучу жайдын жанына келди. 3-бөлүм. Акырында айтарым бир туугандарым, Теңир менен кубангыла. Муну кайталап жазуу мен үчүн оор эмес, силер үчүн болсо пайдалуу. Иттерден сактангыла, жамандык кылуучулардан сактангыла, жалган сүннөттөн сактангыла. Анткени чыныгы сүннөт бизбиз. Себеби Кудайдын руху менен кызмат кылгандарданбыз. Машаяк Иса менен мактангандарданбыз. Денеге таянгандардан эмеспиз. Деңгиси денеме таянууга менде негиз бар. Эгерде кимдир бирөө денесине таянам дей турган болсо, анда мен денеме ага караганда көбүрөөк таяна алам. 8-күнү сүннөткө отургузулганмын. Исраил тукумунун Бенжамин уруусунанмын. Еврейден чыккан евреймин, окутуу боюнча фарисеймин. Кызганчаактык жагынан жыйындык куугунтуктоочумун. Мыйзамдын негизиндеги адилеттик боюнча кемчиликсизмин. Бирок Машаяк үчүн өзүмдүн артыкчылыктарымды пайдасыз деп эсептедим. Теңирим Машаяк Исаны таанып билүү артыкчылык үчүн башка нерсенин баарын пайдасыз деп эсептейм. Ал үчүн баарынан баш тарттым. Машаякка ээ болуу үчүн. Мыйзамдан келген өз адилдигим менен эмес, Машаякка болгон ишеним аркылуу, ишенимдин негизинде Кудайдан келген адилдик менен ал аркылуу адил деп табылышым үчүн. Аны жана аны тирилткен күчтү таанып билиш үчүн, анын тарткан азаптарына ортоктош болуш үчүн, ага окшоп өлүп, өлгөндөр менен бирге тирилиш үчүн баарын таштанды деп эсептейм. Мен мунун баарына жеттим же жеткилең болдум дебейм, бирок Машаяк Иса мага жеткен сыяктуу мен да жетүүгө аракет кылам. Бир туугандар, мен өзүмдү жеттим деп ойлобойм. Болгону арттагыны унутуп, алдыга умтулам. Максатыма Кудайдын Машаяк Иса аркылуу бере турган жогорку сыйлыгына умтулуп жатам. Ошентип арабызда ким жеткилең болсо ушундай ой жүгүртсүн. Эмне жөнүндө башкача ой жүгүртүп жатсаңар, ошону Кудай силерге ачып берет. Эмнеге жеткен болсок, ошого жараша ой жүгүртүп, ошого ылайык жашайлы. Бир туугандар, менден үлгү алгыла. Бизден алган үлгү боюнча жашап жаткандарды карагыла. Анткени Машаяктын айкаш жыгачынын душмандары катары жашагандар көп. Алар жөнүндө мен силерге мурун да көп айткам, азыр да көз жаш менен айтып жатам. Алардын акыры өлүм, алардын Кудайы курсак, алар уятсыз иштери менен мактанышат, алар жердеги жөнүндө ойлошот. Ал эми биздин мекенибиз асманда. Асмандан куткаруучубузду, Теңирибиз Иса Машаякты күтүп жатабыз. Ал өзүнүн баардыгын багындыра ала турган кудуреттүү күчү менен биздин даңкынан ажыраган денебизди өзгөртүп, өзүнүн даңктуу денесиндей кылат. 42-бөлүм. Анан ал мени түндүк тараптагы жол менен сырткы короого алып чыгып, аянттын каршысындагы түндүк тараптагы имараттын каршысындагы бөлмөлөргө ээрчитип келди. Эшиги түндүктү караган бул бөлмөлөрдүн узундугу 100 чыканак, туурасы 50 чыканак экен. 20 чыканак болгон ички короонун каршысында жана сырткы короодогу секиченин каршысында бири-бирин караган 3 кабаттуу галереялар бар эле. Ал эми бөлмөлөрдүн алдындагы кире бериштин туурасы 10 чыканак, узундугу 1 чыканак. Алардын эшиктери түндүктү карайт. Жогорку бөлмөлөр куушураак эле, анткени галереялар бул имараттагы ортоңку жана төмөнкү бөлмөлөргө караганда көп орун ээлейт. Ал мамылар 3 кабат эле. Ал бөлмөлөрдүн короонукундай мамылары жок болчу. Ошондуктан ал бөлмөлөр ортоңку жана төмөнкү бөлмөлөргө караганда куушураак жасалган экен. Ал эми сырткы короодогу ушул бөлмөлөрдүн каршысындагы бөлмөлөрдүн алдыңкы бетин түзгөн сырткы дубалдын узундугу 50 чыканак эле. Анткени сырткы короодогу бөлмөлөрдүн узундугу да 50 гана чыканак. Ал эми ибадаткананын алды 100 чыканак эле. Сырткы короодон киргенде кире турган эшик чыгыш тарапта, ушул бөлмөлөрдүн астында эле, аянттын алдындагы чыгышты караган короонун дубалынын туурасынан кеткен жагында жана имараттын алдында бөлмөлөр бар эле. Алардын алдындагы кире бериш түндүктү караган бөлмөлөрдүкүндөй эле. Узундугу менен туурасы да, чыга турган эшиктери да, алардын түзүлүшү да, кире турган эшиктери да ошол бөлмөлөрдүкүндөй эле. Ал эшиктер түштүктү караган бөлмөлөрдүкүндөй болчу. Аларга кире турган эшик чыгышка карай дубал бойлоп кеткен жолдун өзүндө эле. Анан ал мага мындай деди: аянттын алдындагы түндүктү караган бөлмөлөр жана түштүктү караган бөлмөлөр Теңирге жакындаган ыйык кызмат кылуучулардын ыйык бөлмөлөрү. Алар эң ыйык курмандыкты ошол жерде жешет. Алар ошол жерге эң ыйык курмандыктарды, нан курмандыктарын, күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды жана айып үчүн чалынуучу курмандыктарды коюшат. Анткени бул ыйык жер.
Ыйык кызмат кылуучулар ыйык жайга киргенде кызмат кылганда кийген кийимдерин ошол жерге калтырмайынча сырткы короого чыгышпасын, анткени ал кийимдер ыйык. Алар башка кийим кийгенден кийин гана элге чыгышсын. Ал ибадаткананын ичин ченеп бүткөндөн кийин мени чыгышты караган дарбазалар менен сыртка ээрчитип чыгып, аны айланта ченей баштады. Ченегич таяк менен ал анын чыгыш тарабын ченеди. Ченегич таяк менен ченегенде бардыгы 500 таяк болду. Түндүк тарабын ошол эле ченегич таяк менен ченегенде бардыгы 500 таяк болду. Түштүк тарабында ошол эле ченегич таяк менен ченегенде 500 таяк болду. Ал жерден батыш тарапка бурулуп ченегич таяк менен ченегенде 500 таяк болду. Ал анын бардык 4 тарабын ченеп чыкты. Анын тегерегинде туурасы 500 таяк, узундугу 500 таяк болгон дубал бар эле. Ал дубал ыйык жерди ыйык эмес жерден бөлүп турчу. 93 забур. Теңирим өч алуучу Кудайым, өч алуучу Кудайым өзүңдү көрсөт. Ордуңдан тур, жер жүзүнүн соту, текеберлердин жазасын бер. Теңирим качанкыга чейин ыймансыздар салтанат курушат, качанкыга чейин салтанат курушат. Алар өктөм сүйлөп жатышат. Мыйзамсыз иштерди кылгандар менсинип жатышат. Сенин элиңди тепсеп жатышат, Теңирим. Сенин мурасыңды эзип жатышат. Жесирди, келгинди өлтүрүп жаткан аз келгенсип, жетимдерди да өлтүрүп жатышат. Алар Теңир көрбөйт, Жакыптын Кудайы билбейт дешет. Эсиңерге келгиле акылсыз адамдар, деги качан эсиңерге келесиңер акылы жоктор. Кулакты берген Кудай укпайт бекен, көздү берген Кудай көрбөйт бекен. Элдерди акылга келтирген адамга акыл үйрөткөн Кудай ашкерелебейт бекен. Адамдын ойлору курулай убаракерчилик экенин Теңир билет. Сен эсине келтирип, өз мыйзамыңды үйрөткөн адам бактылуу, Теңирим. Ыймансыз адамдын көрү казылганга чейин деле кайгы күндөрү сен ага тынчтык бересиң. Анткени Теңир өзүнүн элинен баш тартпайт, өзүнүн мурасын таштабайт. Анткени сот чындыкка кайрылат. Анын артынан жүрөгү тазалардын баары ээрчишет. Ким мен үчүн кара ниеттерге каршы чыгат? Ким мен үчүн мыйзамсыз иш кылгандарга каршы турат? Теңир менин жардамчым болбогондо, менин жаным бат эле унчукпас өлкөдөн жай алмак. Мен бутум олку-солку болуп жатат дегенде, сенин ырайымың мени колдогон, Теңирим. Менин жүрөгүмдө кайгы көбөйгөндө, сенин сооротууларың жанымды жыргатат. Мыйзамга каршы зомбулук кылгандардын тобу сенин жаныңдан жай таба алабы? Алар топ-топ болуп, адил адамдын жанын алууга жулунушат жана күнөөсүз канды күнөөлөшөт. Бирок Теңир менин коргоочум, Кудайым менин баш калкалаган асказоом. Теңир алардын мыйзамсыздыгын өздөрүнүн баштарына салат, өздөрүнүн кылмышы менен өздөрүн өлтүрөт. Аларды биздин Кудай Теңирибиз кырып жок кылат.